Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр жана ЛФМ радиосунун угармандары. Түз эфирде учур маселеси берүүсү. Аны мен Мырзажигит Маматкерим уулу алып барам. Бүгүн биз мамлекеттик чек ара кызматында 20 жыл деген теманын алкагында сөз кылабыз. Ал үчүн биз студиябызга атайын адистерди чакырганбыз, ушул багытта кызмат кылып жүргөн. Алар учурда биздин студиябызга келип калгандарын тааныштырып турайын. Кечиккендер дагы бар, аларды биз студиянын жүрүшүндө дагы тааныштырабыз. Менин жанымда отурган Сүйүнтай Жаймагамбетов, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын квалификация жогорулатуу борборунун улук офицери, жана ошондой эле Асылкерим Ажиев, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын жалпыга маалымдоо каражаттары жана коомчулук менен байланыш түзүү бөлүмүнүн улук офицери. Саламатсыздарбы? Жана бизде дагы бир коногубуз бар. Ал учурда биздин катарыбызга жаңы эле келип кошулат. Анда тааныштырып өтөйүн. Адыл Сейдалиев, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын Ош облус боюнча башкармалыгынын башчысынын биринчи орун басары. Анда кесиптик майрамыңыздар менен, бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен биз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Элге ар дайым кызмат кыла бериңиздер. Анда сөз баштаар алдында бизде бүгүн ошол сиздер 20 жылдык мааракеде өткөн чоң салтанаттын жүрүшүнөн биздин кабарчылар дагы атайын ушундай атайын даярдап келишкен. Ошону көрүп алып туруп, андан соң маегибизди уланталы. Бүгүн Ош шаарында чек арачы жоопкерлер чоң салтанатка чогулду. Азем 28 май Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 20 жылдык мааракесине арналды. Ага жергиликтүү бийлик, коомчулук өкүлдөрү, бүгүн чек арачы жоопкерлер, офицерлер, прапорщиктер менен бүт өмүрүн ата мекен чептерин коргоого арнаган ардагерлер катышты. Салтанатта эгемен өлкө жоопкерлери өз чек арабызды кайтаруу жүгүн алган 1999 жылдан тарта айтканга оңой, бирок оор сыноолорду талаптаган 20 жыл аралыгында кебелбей чек араны коргоп жатканы алкоого алынды. Бүгүн чек арачы жоопкерлер өлкөнү сырткы душмандардан коргоодо, мыйзамсыз буузуп өткөндөрдү бөгөөдө мыкты натыйжаларга жетүүдө. Ата мекен алдында айбирдүү кызматы менен айырмаланган чек арачылар чептерди коргоодо өзгөчө эмгек үчүн мактоолорго татып, мыктылары мамлекеттик чек ара кызматынын 20 жылдык төш белгиси менен сыйланды. Ар бир эне баласын мекенди коргоого тарбиялаш керек. Анткени биз мекенибизди коргосок, элибиз, жерибиз аман, тынч болот. Мен тынчтыкты гана каалайм. Мен эмгегим үчүн сыймыктанам. Ушул күнгө чейин мен кадрлар кызматында ушул күндө иштеп жүрөм. Дагы эле мен ушул ар бир жаш муунду мекенди тарбиялоого, коргоого тарбиялаймын. Ар бир энеге бактылуулук каалайм. Урматтуу көрүүчүлөр, ол суроо берер алдында сиздердин эсиңизге сала кетейин. Биздин берүү түз эфир аркылуу чыгарылууда. Эгерде сиздерде ушул мамлекеттик чек ара тармагында кандайдыр бир суроолор болсо, биздин адистерге экрандагы 032 22 557 32 номерине түз чалып, суроо узатсаңыздар болот. Жана ошондой эле биз социалдык тармактарда да барбыз. Facebook баракчасында ЛТР МТРК дарагы менен кирип туруп, ал жака дагы өзүңүздүн сурооңуздарды калтырсаңыздар, биз албетте адистерден сурооңуздарга жооп алып беребиз. Анда мен биздин студиябызга Адыл Сейдалиев, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын Ош облус боюнча башкармалыгынын башчысынын биринчи орун басары дагы келип кошулду. Саламатсызбы? Дагы бир рет кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Айтсаңыз, мына азыр жогоруда берүүдөн көрдүк. Ошол бүгүн Ош улуттук драма театрында мамлекеттик чек ара кызматынын 20 жылдык мааракеси чоң салтанат менен белгиленди. Ошол салтанат боюнча айтып көрсөңүз, кандай деңгээлде өткөрүп алдыңыздар? Эми бул салтанат боюнча бул өзү негизи 20 жылга келүү дагы бизге оңой турган жок. Бул жерде бир гана азыркы кызматкерлеринин салымы бар десек, бул туура келбейт. Бул биринчиден Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн кол башчысын, ошондой эле биздин жетекчилердин, ошондой эле бизден мурда сол кызмат кылып кеткен ардагерлердин чоң кызматы бар десек жаңылышпайбыз. Бул биринчиден биз түптөлгөндө бизге ошол баштан бери мен кызмат өтүп келатам. Ошол башталгандан бери биринчилерден болуп чек арачы болгонбуз. Көп маселелер болгон, көп маселелер. Мисалы, биз Советтер Союзунан чыккандан кийин Кытай Эл Республикасынын гана мамлекет чек арасын кайтарганбыз. Бул жерде мурда Россиянын чек арачылары кайтарып турган, андан кийин биздин өзүбүздүн чек арачылардын колуна өткөн. Андан кийин ошол эле Тажикстан менен, Өзбекстан менен болгон аймактарда чек ара заставалар ачылган. Азыркы убакта кызмат өтүп келет.
Ошолорду бүгүн жолу бул менен эми ошолорду алып бул 20 жылдык майрамды белгилеп атабыз. Кудай буйрса кыргыз чегарачылары бул 20 жыл эмес, дагы мындай чоң маракелерде 100 жылдарды өткөзөт деген ишеничтебиз. канча жылдан бери белгиленип келатат ушул иш-чара, чегара кызматкерлеринин кесиптик майрамдарын алган иш-чара Ош облусунда? Бул Ош областы, бул негизи азыр Кыргыз Республикасы мамлекет чегара кызматынын 20 жылдыгы белгиленип атат. Айтып кетсек, ар бир чегара отрядынын өзүнүн тарыхы бар, ачылган күндөрү бар. Мисалы Ош башкармалыгы бул Советтер Союзунан бери келген отряд. Бунун тарыхы чоң, абдан чоң. Бул Советтер Союзунан бери мисалы Кытай Эл Республикасы мамлекет чегараны кайтарып келген. Мисалы Өзбекстан менен Тажикстан менен бул жаңы ачылган, 20 жыл болду. Мамлекеттик чегарада өзүнүн кызматын аткарып келет. Эми ушул мамлекеттик чегара кызматынын мааракесине карата Ош облустук башкармалыктар сиздер ушул салтанатты тосууга буга чейин кандай даярдыктарды көрдүңүздөр? Ушул салтанаттын негизи эле кандай тосуп атасыздар да, ошолор боюнча да айтып кетсеңиздер. Бул ар бир кесиптик майрам, бул ар бир профессия болсун, бул өзүнчө бир белгиленип келет. Биз дагы өзүбүз белгилеп кубанычта. Өзүңүздөр мына азыр биздин немелер көрдү, эл журтубуз көрүп атат. Бүгүн биз белгиледик, ал жерге татыктуу чегара кызматчылары, ал жерде ардагерлер сыйланды. Ошондой эле азыркы кызмат кылып аткан кызматкерлер. Буга майрамга көп адамдардын салымы бар деп айтып кетсем жаңылышпаймын. Асылкерим мырза, айтсаңыз, ушул чегара кызматындагы жалпыга маалымдоо каражаттарын коомчулук менен иштеп жүргөн кызматкер катарында азыркы учурда чегара кызматына коомчулуктун берген пикири кандай болуп атат сиздерде баягы иштериң алып барып аткан иштер боюнча? Рахмат. Азыркы учурда акыркы болуп жаткан чегара кызматына жаңылыктар, чегара кызматындагы жаңылануулар менен эске алуу менен коомчулуктун пикири аябай жакшы. Азыркы учурда чегарачылар биздин жалпы мамлекеттик чегара кызматынын аскер кызматкерлери коомчулук менен тыгыз байланышып, алар менен жакындан байланышып, алардын пикирин көп угуп турабыз. Алардын берген баасы Кудайга шүгүр жакшы. Бүт эле Кыргызстан боюнча түзүлгөн шарттар, алардын көзөмөл өткөрүү жайларындагы чегара кайтаруу тарамдарындагы шарттар күндөн күнгө жакшырып баратат десем жаңылышпайм. Ошонун негизинде азыр бүт жарандар, Кыргыз Республикасынын жарандары өздөрүнүн балдарын аскердик кызматка чакырылууда өздөрү кызыктар болуп, чегара кызматына анык аскердик кызмат өтөөгө кызыктар болуп чакыртылып жатышат. Түзүлгөн шарттарды алар деле көрүп турушат. Чегара кызматына пикири жакшы. Жакшы пикири. Рахмат. Адыл мырза, сизге дагы ушул жана жогоруда айтып кетти, жаңы кызматтар боюнча мына өлкө чептериндебин, ушул Ош облусундагы чегара чептеринде баягы кайтарууну камсыз кылуу жана ошондой эле мамлекеттик чегара аркылуу баягы өткөрмө жайларындагы шарттар жөнүндө айтып кетсеңиз, бүгүнкү абалдар кандай болуп калды мурдага салыштырмалуу? Мен коллегама да бир кичине кошумча кылып кетейин. Жанагы элдер менен кантип тыгыз мамиледе иштешип атабыз, элдердин ою кандай дегенчи. Биздин жогорку жетекчиликтин буйругу менен, талаптары менен көп мектептерде чегарачы класс ачканбыз. Ошол жерде биздин чегарачылар барып сабактарды өтүп, бул бир жагынан биздин элибизде жаштарды патриоттук сезимин көтөрүү, ошондой эле өзүбүздүн мамлекеттик чегара кызматынын катарына жаш муундар менен толуктоо. Ошондой эле мына ачык эшиктерди жүргүзөбүз. Ачык эшиктер бул биздин отрядыбызда өтөт, ошондой эле чегара заставаларында. Чегара заставаларында өтүп, ошол өздүк курамдын жашоо шарты менен казармасына кирип, тамагы кандай болуп атат, ошол менен таанышып, бүт биздин курал жарактарды көрүп, таанышып, жана биздин мамлекеттик чегара кызматынын жашоо шарты, кызмат кылып аткан шарттары менен таанышат.
Жылына канча жолу өткөрүлөт ушул ачык эшик күндө? Бул жылына өзүңүздөр тандап чакырасыздарбы? Атайын аймактардагы мектептерден же өз каалоочулар эле барып көрсө болобу? Рахмат. Бул бизге бекитилген мектептер бар. Бекитилген мектептерди чакырып биздин жанагы өзүбүздүн ишмерчемдин негизинде, пландардын негизинде чакырып уюштуруп, эртең менен баштап построение кандай болот, биздин тизилген жумушка келген тизилгени, ошол эле нарядка чыгып атканы, тамактанып атканы жоокерлердин спорт массовыйга бүт бардыгын көрүшөт. Ошондой эле ошол жаш муунга кичинекей чакан спорттук аскердик мелдештерди уюштуруп өткөзөбүз. Жанагы сурооңуз боюнча көзөмөл өткөрүү жайлары боюнча. Биздин көзөмөл өткөрүү жайында көп элдин көңүлүндө калган бул достук көзөмөл өткөрүү жайы болуп атат. Кытай Эл Республикасынын Эркиштам көзөмөл өткөрүү жайы бар. Бул Союз мезгилинен бери иштеп келген. Азыр ал жерде шарт жакшы, ал жерде анча эле көйгөйлүү маселе жок. Могу Өзбек Республикасы менен биздин карым катнаш көбөйгөндөн баштап элдин саны көбөйгөн. Мисалы ошол эле солгундап турган кезде бир 2000ге 2,5 жакын адамдар өтүп турган болсо, ошол деле жакшырган мезгилде бир 15-18 миңге жакын адам азыр өтөт. Шарттар түзүлгөн. Ошондой эле жана жогорку жетекчиликтен деп атпайм, жогорку жетекчиликтен шарттар түзүлүп, мисалы көзөмөл өткөрүү жайында бир адамга эгер неме менен алсак 2 минутта берилиш керек. 1,5-2 минутта. Азыр андай эмес, бир 20-15 секунддун ичинде бир адамды текшерип өткөзгөнгө шарттар бар. Бир гана ал эмес, башка жабдуулар дагы келген, видео жабдуулар бүт бар жагынан жабдуулган. Рахмат, бул суроого дагы алдыда келебиз. Ал эми Сүйүнтай мырзага берейин. Ошол Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын квалификациялоо жогорулатуу борборунун улуу офицер катарында учурда ушул чек ара кызматында эмгектенип аткан аскер кызматкерлер болобу же жоокерлерди, ошолордун баары тажрыйбаларын дагы бир арттыруу, алардын учурдагы абалы, ушул мекенчилдиги, патриотчулдугу кандай болуп атат? Ошолор сиздер окутуучу катары айтып кетсеңиз. Рахмат суроо үчүн. Бизде квалификация жогорулатуу борборунда тынымсыз десек болот. Орусча айтканда рядовойдон, катарда жоокерден полковник званиясына чейин, аскерлик намына чейин биз ар кандай кесипте болгон, ар кандай багытта болгон аскерлерди даярдайбыз. Албетте бизге бүт шарттар түзүлүшүндө биз өзүбүздүн негизги салымыбызды кошобуз. Жогорку жетекчиликтен болгон бизге каражаттар бөлүнүп берилген. Бул окуу материалдык базалары жана китептер жана башка ар кандай каражаттар менен ошого байланыштуу биздин квалификация жогорулатуу борборунун башкармалыгы жана окутуучулары тынымсыз программалар, окуу программаларын даярдап, тем пландарын даярдап, ошолордун келишин келип аскер кызматкерлерин билим алып, теориялык жактан, практикалык жактан өздөрүнүн кесибин жогорулатып, адистигин жогорулатып, буларды билим деңгээлин текшерип, сынак алып, кызматка жөнөтүүдөгү биз негизги ошо тапшырмаларды аткарып, буларды камсыздоо биздин мындайча айтканда биринчи орунда турган биздин тапшырма бул. Ошол окутуулардын негизинде баягы дасыккан кадрлар жетишип атабы негизи биздин чек ара кызматында азыркы учурда? Жетишип жатат деген бул күмөн болбош керек, бул бар бир факт десек жаңылышпайбыз. Себеби азыркы биз даярдап жаткан аскер кызматкерлер, адистер азыркы учурда көзөмөл өткөрүү жайларында, мен негизден көзөмөл өткөрүү жайларын адистерин, көзөмөлдөөчүлөрүн, кезек башчыларын даярдаган бир улуг офицермин, улуг окутуучумун. Буларды негизинен чек араны кайтаруудагы, чек ара коопсуздугун камсыздоодогу өткөрүү жайларында бүткүл болгон биздин
билимдерибизди, биздин тажрыйбаларыбызды ошолор менен бөлүшөбүз, ошо өздүк курам менен. Аларга негизинен чек ара көзөмөлүн уюштурууда, өткөрүүдө, чек ара жүргүнчүлөр өткөрүүдө булардын документтерин текшерүү, булардын өздөрүнө тийиштүү эмеспи, жалпы жасалмабы же жарты жасалма документтер менен өтүүгө аракет кылып жатабы, биздин Кыргызстанга кирүүдө же чыгууда булар өздөрүнүн бизден алган билимдерин, бизден алган тажрыйбаларын ошол жерде өздөрү колдонуп, ошолорду бизде байланыш бар экен, кечиресиз. Суроо кабыл алып коюп, андан соң улгансак. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп жатабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү майрамыңыздар менен Рахмат. сиздерге мындай суроом бар эле. Мыналы балдарды армияга кайсы жерге чакырасыздар? Окуу жайлары кандай болот? Ошо айтып бербейсиздерби? Рахмат. Балдарды аскерге тартуу боюнча жолдорду сурап атат, ошол боюнча жооп берип коет окшойсуз. Жооп берип коеюн. Бизде жылына бир жолу бул окуу жайларына кабыл алынат. Биз азыр көбүнчө өзүбүздүн бизге жоокерге келген, аскер кызматына келген жоокерлерди даярдап, эгер алардын өзүнүн каалоосу болсо, окуу жайына барам, окуйм, андан кийин офицер болуп, Кыргыз Республикасынын мамлекет чек ара кызматына өзүмдүн кызматымды өтөйм дегендер болсо, биз өзүбүздө ошол жоокерлердин ичинен сынактарды алабыз. Ким сынактардан өткөн болсо, биз документтерин Бишкекке берип жөнөтөбүз. Документтен текшерилет, документи Бишкектен текшерилгенден кийин ал өздүк курамды жөнөтөбүз. Жөнөткөндөн кийин ал жерде дагы бир жолу сынак алынат жоокерлерден. Эгер өткөн болсо, ал Россиянын, ошондой эле башка чет элдик, башка мамлекеттерде окуп келүүгө өзүнө деме түзсө болот, өтсө болот, ошондой эле биздин Бишкектеги окуу жайына өтсө болот. Эгер ал бала армиясын бүтүп кеткен болсо, булар түздөн түз аскер комиссариаттарына кайрылса болот. Ал жерде документтер бар, кандай документтер даярдаш керек, даярлап, ошонун негизинде эле аскер комиссариаты жөнөтөт. Ошонун негизинде биздин Бишкектеги жетекчилик сынактарды алып, ал жактан эгер өтө турган болсо барып окуп келет. Бул жакта сынак тапшыруу качан башталат? Биздики азыр жоокерлерден биз сынак алдык. Азыр документтерин даярдап атат. Бир айдын ичинде барып Бишкекте сынак тапшырышат. Канча бала өтүп ошол чет мамлекеттерге барып окусун, окуп келгенге мүмкүнчүлүк бар? Бизден бул эч кандай жашыруу немеси жок. Биздин аскер башкармалыктан офицерлерден 4-төгү жогорку окуу жайына жөнөп жатат. Ал жакта сынак тапшырат. Ошондой эле жоокерлерден жоокер, ошондой эле контракт менен кызмат өтүп аткандар бул 9 адам барып тапшырат. Сүймөй мырза, ушул эле суроо болой да, бизде дагы ушул чет мамлекеттерден билим алып келген аскер кызматкерлер азыр бизде эмгектенип атабы? Албетте, билимин арнап, ушул биздин чек ара чептеринечи. Албетте, мен өзүм мисал кылып айтып кетсем, мен өзүм Түркия мамлекетинде жандармерия куралдуу күчтөрүнүн бир бөлүгү бар, ошо жандармерия. Ошол жерде анан Америка Кошмо Штаттарынын академиясында, бул дүйнөдө эң күчтүү бир академиялардан бириси деп билем. Ошол жерлерде мен да окуп, билимимди өркүндөтүп, Кыргызстаныбызга келип, маселен өзүм билген, үйрөнгөн билимдерди бул жерде бөлүшүп, жогорку жетекчиликке сунуштарымды берип, биздин кызматты кантип жакшыртсак болот, кантип биздин көзөмөл өткөрүү жайларын же болсо чек ара кайтаруудагы башка тарамдардын өздүк курамын кантип кызматын, чек араны кайтаруунун бир ыкмаларын жакшыртсак болот деген ошондой бир сунуштарымды берип, жогорку жетекчилик албетте бул маселелерди аябай жакындык жол менен жакшы карап маселени чечип берип жатат. Башка айтайлы жолдош полковник азыр айтып кеткендей 5 жылдык окуулар бар. Меники бул 1 жылдык болсо, мен барган окуу жайлары бул офицер болуп барган. 5 жылдык окуулар бул ошо бизде аскер 1 жылдык аскер кызматкери
кызматын бүткөндөн кийин анан барып ал жерде билимин жогорулатып, жогорку билимдүү болуп келгендер аябай көп. Алар азыркы учурда аябай өздөрүнүн кызматын салымын кошуп келүүдө. Адыл мырза, жанагы мен берген суроома дагы кошумчалап кетсеңиз болот. Чек ара чептериндеги жана заставаларда курулуп атпайбы жаңыдан? Ага өзүбүздүн өлкө башчы президент Сооронбай Жээнбеков келип катышып ачылып кетип атат. Ошол Ош облусундагы баягы чек ара чептердеги заставалардагы абалдар боюнча да айтып кетсеңиз. Бул боюнча сиз туура айттыңыз. Кыргыз Республикасынын президенти куралдуу күчтөрдүн кол байчысы келип өзү биздин бир заставабызды ачып кетти. Бул Араван чек ара заставасы. Бул Араван чек ара заставасы абдан азыркы заманга туура келген заманбап чек ара заставасы курулду. Бул Араван чек ара Араван районунда курулду. Ошондой эле андан кийин Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-майор Раймер Дүйшөнбиев өзү келип биздин экинчи заставабызды ачып кетти. Бул Улуу Тоо чек ара заставасы экөө тең азыркы мезгилде ошол эле биздин чек арачыларга жашоосуна шарт кызматына шарт түзүүдө. Азыр бул биздин колдонуубузда турат. Ошол жаңы заставаларды ачуу менен негизи аскер кызматкерлерин андагы жоокерлерге мыкты шарттар жаралды да, үй бүлөсү менен ичинде батирлер бар, бүт шарттар бар да, биз аларды да көрүп келгенбиз. Эми ошондой мыкты шарттарды жаратуу менен биз ошол жердеги мурда жаралып келген чек ара көйгөйлөрү чечилип калдыбы ошолордун негизинде? Мисалы алып кетсек, бул көйгөй көптөн бери мисалы болуп жүргөн. Биз мурда кызмат кылып жүргөндө биздин маянабыз аз болгондо вакантный мындай биздин чек ара кызматынын мисалы контракт менен камсыздануусу азайган. Азыр айлык маянасы көбөйгөнүнө байланыштуу, ошондой эле ушундай шарттар түзүлгөнүнө байланыштуу дагы биздин катарыбызга мындай кызмат кылам деген биздин жарандарыбыз көп. Мисалы жаңы заставада шарттар түзүлдү деп атпайбызбы? Ал жерде кандай шарттар бар? Ошол эле мурдагы начальник застава башчысы ошол эле Араванда биздин застава бул садикти убактылуу алып колдонгонбуз. Ошонун ичинде жашоого мындай шарт болгон эмес да, солдаттар, жоокерлерге шарт түзүлгөн, ошол эле контрактниктер, офицерлер сыртта жашаган. Бул биздин кызматыбызга бир чоң терс таасирин тийгизет. Азыр бул застава бир үй бүлө. Ичинде начальниги, анын замдары, старшинасы, фельдшери, ошол эле контракттер бардыгы ошол эменин ичинде жашайт. Бир семьядай болуп, бирин дагы жакындан тааныганга, майрамдарга бирге отуруп дасторкон астында сүйлөшкөнгө, ошондой эле кызмат өтөгөнгө чоң таасирин тийгизет деп айтып кетсем болот. Ал жакта дагы жергиликтүү тургундардын дагы айрым көйгөйлөрү болчу да. Ошол мурдагы абалда бизде мал уруулук же башка бир көйгөйлөр дагы жаралып келген, эми бул маселелер буюрса чечилет деп айтышкан заставада. Азыр андай маселелер буюрса жок болуп калса керек. Бул боюнча жанагы айтып кетпедимби, биздин башкармалыгы бардык эле башкармалыктарда бар бул чек ара өкүлдөрү. Мен өзүм мисалы чек ара өкүлү болуп кетем. Бул чек ара өкүлү ошол эле коңшу мамлекеттин чек ара өкүлдөрү менен, алардын чек арачылары менен биз түздөн түз иштешке жогору жактын уруксаты менен иштөөгө милдеттүүбүз. Мисалы айтып атпайбызбы, мал уурлук. Ооба, мурда мал уурлук болгон. Азыр биздин граница чечилип, азыркы убакта бул делимитация, бүтү демаркация азыр жүрөт. Бирок эки мамлекеттин тактоосу менен ошол эле чек арачылар ошондой эле жер адистери менен тактап инженердик жабдуулар коюлуп атат. Бул эмнеге? Ошол эле мал өтүп кетпесин, башка болбосун. Бизге бул абдан шарт түзүп атат да чек арачыларга. Ошондой эле жанагы көйгөйлүү маселелер чечилет. Мисалы анча-мынча мына Улуу Тоо аймагында малдар өтүп кетип жүргөн, башка болгон. Азыр мисалы мен өзүмүн Өзбек Республикасынын чек арачы менен байланыш аркылуу эле көп маселени чечип атабыз. Өтүп кеткен мал болушу мүмкүн. Мисалы эгеси кайтарып койсо өтүп кетет, башка болот. Же алардыкы бизге өтүп кетет.
буну мындай сүйлөшүү жолу Кошуна менен өкүлдөрдүн эле мамиле- кайтарабыз. мамиле. Ошондой эле биздин Кыргыз Республикасынын куралдуу мамлекет чек ара кызматынын төрагасынын жолугушуулары болду, биздин жолугушуулар болду. Ал жолугушууда протоколдо булар белгиленген. Кандай болгондо кандай болот, например, мал өтүп кеткенде кандай болуш керек, мисалы өзүнүн жарандары өтүп кеткенде кандай болуш керек, бүт бардыгы азыркы немеде ушунун негизинде иш чаралар жүрүп атат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетейин. Биздин берүү түз эфир аркылуу чагылдырылууда. Эгерде сиздерде ошол мамлекеттик чек ара кызматы тарабынан жаралган суроолор болсо, биздин адистерге узатсаңыздар болот. Асыл Керим мырза жана Адыл Сейдалиев дагы ачык эшик күндөр боюнча да жакшы токтолуп кетти. Негизинен окуучулар келип, аскер кызматкерлеринин жашоо шартын, абалын көрүп, таанышып, кандайдыр бир баягы мекенчилдик сапаттарды да артырып кетип атат депчи. Эми ушуга сиздерге баягы жалпы маалымдоо коомчулук менен иштешүү бөлүмүнүн кызматкери катары айтсаңыз да, ошол жаш жигиттерди, жаш уландарды дейбизби, аскерге тартуу боюнча дагы сиздер коомчулук менен байланышып, ушундай иштерди алып жүргүзөсүздөрбү? Сөзсүз түрдө мамлекеттик чек ара кызматынын аскер бөлүктөрүндө, бардык эле аскер бөлүктөрүндө ачык эшик күнү өткөрүлдү. Мына май ичинде 28 май чек арачылар күнүнө карата ачык эшик күнүнөр өткөрүлдү. Бул ачык эшик күнүн өткөрүүдө жалпы мектеп окуучуларын, жаштарды мекенчилдикке тарбиялоо максатында, алардын мекенчилдик сезимин ойготуу максатында ачык эшик күнү өткөрүлүп, ал жердеги күнүмдүк жашоо шарты жоокерлердин тамак аш аскерге жарактуу жигиттерге, мисалы үчүн аскерге тартуу боюнча иштерди дейм, коомчулукка ушул убакытта силер аскерге келесиңер, же болбосо ушул күндө силерди аскер кызматына келип чакырылат дегендей түшүндүрүү иштерин, же болбосо аларга жеринен барып ушундай түшүндүрүү иштери жүрүп, ушундай иштер жүргүзөсүздөр? Сөзсүз түрдө жүргүзүлөт. Буга биздин чек ара кызматынын офицерлери, тиешелүү офицерлер менен биргеликте жалпы массалык маалымат каражаттарын чакыртып, алар менен биргеликте тартуу иштерин жүргүзүп, анан түшүндүрүлөт. Бул жерден өзүнүн мектеп окуучулары кызыккан суроолорун, жашоо шарттары боюнча кызыккан суроолорун беришет. Ошол суроолоруна жооп алгандан соң ачык эшик күнү өткөрүлүп турат. Адыл мырза, эми айтсаңыз, мына чек ара кызматында материалдык техникалык каражаттар, курал жарактар менен канчалык деңгээлде азыр камсыз болуп калдыңыздар? Курал жарак менен канча деңгээлде дегенде бизде болуп калат, кичине мындай туура эмес вопрос болуп калат. Бул курал жарак менен эми 100% камсыздалган. Могу азыркы бул биздин коомчулуктагы билет, мына Россия Федерациясынан жакында эле жардамдар келди. Бул жардамды биздин аскер бөлүгүнө, биздин башкармалыкка да келип, бул чек ара заставаларына таркатылып берилди. Азыр кызматка, эксплуатацияга, колдонууга алынды. Ошондой эле айтып кетсек дагы, бул менен чектелип калбастан мамлекет чек араны кайтаруу техникалары алынып атат. Мисалы, бул жерде дагы бир жолу айыл өкмөттөрүнө, ошо жергиликтүү бийликтерге мен ыраазычылык билдирип кетем. Эмнеге дегенде ошол жерден жанагы жер бөлүп берүү маселеси, андай маселеси, мисалы бизге көп жардамдарын тийгизип беришет. Биз, например, чек арачылар көп жергиликтүү бийлик, ошондой эле элдер менен иштейбиз. Мисалы жакында эле келип бул боюнча маселе каралды. Жакында көптөгөн чек ара заставаларына ошо мамлекет чек араны кайтаруу жабдыктары коюлат. Бул түздөн түз мамлекет чек араны кайтарууга өзүнүн салымын кошот деген ойдобуз да. Түздөн түз. Мисалы ошол эле заставада туруп, ал биздин технический каражаттарыбыз маалыматты берип турат. Каерде кандай неме болуп атат. Ошого карап биздин өзүбүздүн иш чарабызды жүргүзөбүз. Сүйүнтай мырза, сизге дагы бир суроо. Мына чек арада жагы байланыштарды түзүүдө, жаңы системалар менен иштөө, жаңы жабдуу каражаттар менен иштөөнү уюштуруу иштери да жүрүп жатат, ошол боюнча окутуу аскер кызматкерлерин. Албетте, бизде Жогорку борборунун кармагында ар бир багыт боюнча офицерлер дайындалган. Ошолор өздөрүнүн багыттары боюнча керектүү иш чараларды жүргүзүп, камсыздоо боюнча сурамдарды жөнөтүп, жогорку жетекчиликке. Албетте,
колдон келишинче бардык каражаттар, бардык байланыш каражаттары болсун, техникалык каражаттары болсун, булар камсыздалып, жаңы келген каражаттар боюнча, маселен ошо чет элдик, мындай айтканда биздин башка уюмдар менен дагы кош кызматташтыгыбыз бар да, ошолор дагы бизге өздөрүнүн салымдарын кошуп, чек арабыздын кайтарылышын дагы да бир жакшы жакка, мындайча айтканда өздөрүнүн салымын кошкондугуна байланыштуу алар берген жаңы каражаттарды биздин окутуучулар таныштырып, аларга үйрөтүп, анан колдоруна берип, кызмат өтөгөн жерлерин жеткирилип, ал жактан өздөрүнүн балансын алып, кызматты колдонушулар. Албетте биз бир эле билим берип эле калбай, ошол келген каражаттарды эле үйрөтө калбай, биз буга чейин дагы суроолор болду эле, ошол кошумча бир маалымат катары биз билим берип эле калбай, айткандай эле аскердик патриоттук сезимди күчөтүп, чек араны кайтаруу бул кандай ыйык милдет экенин, чек арачы деген бул кандай бир эң жакшы, эң бир жоопкерчиликтүү бир кесип деген буларга берип, үйрөтүп, чек арабыздан бир душмандын бир жаман ою дагы өтпөй турган бир максатты даярдайбыз да, чек арачыларды. Адыл мырза, мына бизде азыркы учурда жаштар арасында аскерге келип кызмат өтөйм деген жаштардын саны өсүп атабы? Аларга негизи эле сиздер тараптан жоокерлерге жаралган шарттар кандай болуп калды азыр? Жоокерлерге түзүлгөн шарт мурдага караганда абдан мындай даже салыштырууга болбойт. Мурдагы абал менен. Мурдагы абал менен салыштырып болбойт. Азыр көп эле жакшы бул жака өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн кол башчысы, ошондой эле жетекчилер тарабынан каттуу көзөмөлгө алып атат. Мисалы жана мурда айтып кетпедиби, дедовщина болуп атат андай мындай депчи. Буну жок кылыш үчүн чоңдор тарабынан чечим кабыл алынган. Азыр ошол эле келгенде бир призыв, бир бардыгы тең бир призыв келет, ошол жерде кызмат өтөйт. Булардын кызматы бүткөндөн кийинки неме келет, эч кандай неме болбойт да. Анан жанатан бери жана сөз айтып атабыз. Бизде элде дагы күмөн болбош керек. Биздин ата бабаларыбыз илгертеден мындай согушчан эл болгон. Бирок тынч жашаганбыз, бирок башка бирөө кол салган болсо, өзүбүздүн мамлекетибизди туруктуу коргогон. Ошондой эле азыркы жаштар дагы ишендирип келсек, ошондой эле өзүнүн кызматын аткарат. Мисалы айтып кетсем болот да, ар бир кыргыз туулганда жоокер туулат. Биз ошого мындай направление берип, мондай болгондо мондай иштерди аткарабыз. Мондай болгондо законный болот, мындай болот деп нук беребиз. Өзү негизи биздин кыргыздын канында бар бул жоокерлик. Биз буга да сыймыктанышыбыз керек. Бизге бул тармак боюнча жеңилирак да, жеңилирак. Бир гана багыт беришибиз керек, тарбиялап алышыбыз керек. Жоокерлер кызмат өтөйт. Ушундай жакшы шарттардын негизинде сиздер жыл сайын канча жоокерди кабыл алып, канча жоокер бүтүп кетет, анан алардын арасында чек арачы болом деп сиздерге баягы контракт негизинде иштеп калгандар канча болуп атат? Ошолор боюнча. Бул боюнча санын айта албайм, бирок кенен айтып кетейин. Бул боюнча биздин башкармалык, Ош башкармалыгы башка башкармалыктарга дагы биз жоокерлерди тарбиялап 2 ай кармап, бул мурда 1 ай кармалчу, эмнеге дегенде азыр 2, бул дагы жогорку жетекчиликтин буйругу боюнча 2 ай кармап атабыз. Неге дегенде бул чек арага тарбиялоо кичине убакыт алат экен. Ошон үчүн 2 ай бизде өтөт. 2 айдан кийин мандатный комиссия болот. Комиссиянын негизинде таркатылат. Бирок дагы бир жолу айта кетчү нерсе, ошол чоңдордун буйругу боюнча, мисалы Оштон чакырылган жоокерлер бизде служба кылбайт. Башка немелерге кетет, например, Баткенге, Жалал Абадка кетет. Бизге башка жактан, Жалал Абадтан, Баткенден келген. Ошондой эле мисалы Бишкектен, Чүйдөн, Таластан келген жоокерлер болгон. Келип службасын өтүп кетип аткандан кийин бизге ыраазычылык билдирип атат. Биз Ошто служба кылганыбыз үчүн рахмат. Оштун жерин, элин тааныдык. Бизде мисалы майрам күндөрү
дем алыш күндөрү өзүбүздүн план негизинде иш чаралар жүргүзөбүз. Ошондой эле мына шаарда жайгашкан музейлерге алып барабыз. Дагы башка иш чаралар жүргүзүп, ошондой эле биздин аскер кызматынын катарына кеткенден кийин дагы элибизге мындай жакшы жаран болсун деген тармакта дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп кетебиз. Анан мына суроо жаралат да, негизи Ош облусунун башкармалыгы, чек ара башкармалыгы бул дагы бир сиздердин мына чек ара кайтаруу органдары жана эл аралык уюмдар менен иштеп, алардын тажрыйбасын алмашуу, ошолор боюнча дагы иштер алып барылып турабы сиздер жактан? Жана айтып кеттим, жанагы башка мамлекеттердин чек арачылары менен биз тыгыз байланышта иштейбиз. Ошондой эле кээ бир аймактарда, мисалы такталбаган аймактар бар. Такталбаган аймактарда график түзүлгөн, бул график мындай жылып турат. Ошо графиктин негизинде биздин чек арачы, мисалы Өзбектин чек арачысы же Тажиктин чек арачысы же Кытай Эл Республикасынын чек арачысы, Кытай Эл Республикасынын чек арачысы биргеликте мамлекет чегени кайтарат. И ошондой эле мындай чек ара заставаларынын башчылары менен, мисалы Өзбек Республикасынын чек ара заставанын башчылары менен бирге сабак өтөбүз. Бирге сабак өткөндө көп нерсе билинет бизге дагы, аларга дагы, бизге дагы. Например, чек араны бузуучу каерден өтүп атат, кайсы жолдорду колдонуп атат. Ошол жерде сүйлөшүлөт, бири-бирибиз менен мындай маалымат алып, Машыгууларды өткөзүп келесиздер, алар менен чогуу кошмо өкүлдөрдөн биз. Бул боюнча көбүнчө бул машыгуу куралдар, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн демесинде эме болгон, каралган, биз боюнча. Эми мына чек арачыларга баягы аскер кызматчыларына социалдык жактан камсыздоого, ошолор боюнча мамлекет жакшы көңүл буруп атат, негизи турак жайларды бөлүп, ошолор боюнча айтып кетсеңиз, аларга мамлекет тараптан сиздерге бөлүнүп аткан камкордук боюнча да токтоло кетсеңиздер. Жакшы суроо бердиңиз. Мисалы мен жакы немеге келгенимде, чек ара кызматынын катарына келгенимде, биздин оюбузда болгон эмес мынтип үй берилет депчи. Азыр Кудайга шүгүр, Кыргыз Республикасы өзүнүн бутуна туруп, өнүгүп, өзүнүн жоокерлерине көңүл буруп атат. Мисалы ошол Бишкекте үйлөр бөлүнүп берилип атат. Азыр мына Ошто дагы Кудай буюрса жакында үйлөр бөлүнүп берилет деген ойдобуз. Бүтүп калды. Бул абдан мындай. Негизи чек арачы бул ар жерде буйрук аткарабыз да. Мен көбүнчө Баткен областында служба кылдым, Баткендин көп жерлеринде. Жанагы нукура кыргыз болуп, көчмөн болуп эле жүрөбүз да, мына чек арачылар эмелерчи. Азыр үйлөр курулуп атат. Бул да болсо биздин президентибизге, жогорку жетекчиликке, ошол эле элибизге ыраазычылык билдиребиз. Азыр ушундай шарттар түзүлүп, биздин Сүйүнтай мырза, сиз да кошумчалап койсоңуз ушул. Мен кошумча кылып айтып кетейин дедим. Мен өзүм жолдош полковник айтты го. Кыргыздар жоокер болуп төрөлөт, мындай согушчан болуп депчи. Анан билесиңер, Кыргыз Республикасында 80ден ашык улуттар жашайт. Ар бир улуттун өкүлдөрүнүн балдары дагы ошол кызматка келип кызмат өтөсөм дегенде бар. Алар ичинен дагы офицерлер болуп, прапорщиктер болуп, сержанттар болуп чыккан да бар. Мен да, например, өзүм башка улуттун өкүлүмүн, бирок кызматымды чын жүрөктөн мамлекет үчүн жанын берүүгө даярмын. Ошондой эле башка улуттардын өкүлдөрүн чакырып кетким келет, ошол жерден туруп өзүңөрдүн салымыңарды Кыргызстандын өнүгүшүнө, коопсуздугуна салымыңарды кошом десеңер, азыркы учурда шарттар аябай жакшы. Келип кызмат өтүп, чек арабызды кайтарып, өзүңөрдүн салымыңарды чоң кошсоңор болот. Эми биздин да убакыт соңуна келип жеттир. Мында кыска ушул болочок чек арачыларга же болочок патриот жигиттерге кеңештерди айтып кетсеңиздер, кыскадан бир сөз, анан эфирибизди жыйынтыктасак. Рахмат. Учурдан пайдаланып мамлекет чек ара кызматкерлеринин бүгүнкү келе жаткан майрам менен куттуктайм. Чын ден соолук, узун өмүр, ошондой эле булардын үй бүлөсүнө каалап кетебиз. Биздин үй бүлө, мисалы, биз эфирибизди бүтүрөлү. Үй бүлөбүз көптөгөн бизге жардамдарды
берип турат, жок дегенде моральный демегенде да. Ошондой эле биздин ардагерлерге, биздин катарыбызды толуктай турган жаштарга айтып кетем, мамлекет чегара кызматына сиздерге жол ачык, келип кызмат өтөсөңөр болот. Чоң рахмат, сиздерге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эфир соңуна келип жетти. Биз 1 саат бою мамлекеттик чек ара кызматына 20 жыл деген тема алкагында сөз кылдык. Алдыда жаңылыктар берүүсү бар. Саламатта калыңыздар.